Алейкумуссалам рахматуллахи ва баракатуху. Ооба досум, эч бир мындай өтө деле кайгыра турган маселе эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, адамдын баласынын Аллахтын алдында кандайдыр бир белгиленген бийик даражасы бар дейт. Акыретте ага тартуулай турган. Адам өзүнүн жакшы амалы менен ага жете албаса, Алла Таала түрдүү сыноолорду жөнөтүп, ден соолугун оорутуп, байлыгын аркылуу, бала чакасы аркылуу кыйынчылыктарды жөнөтүп, ага сабыр берип, ошо сабыр аркылуу ошол белгиленген бийик даражага Аллахым жеткирет экен да. Ошондон иншалла мындай паникага алдырбастан сабыр кылыш керек. Абу Али ибн Синанын жакшы айткан сөзү бар да, дүрбөлөң менен жашоо оорунун жарымы дейт. Бейпил жашоо ден соолуктун жарымы. Сабыр кылуу айыгуунун башталышы деген да. Ошондуктан иншалла сабыр кыла турган болсок, мына ушул айыгып атканыбыз. Жүрөгүбүздү тынч коюп, паникага алдырбай, Алла Таалага тобокелдибизди тоодой кыла турган болсок, мына бул биздин ден соолугубуздун жарымы уже келгендин бул далили болуп калат да. Ошондуктан иншалла ызы чуу калтырбалы, Алла Таалага кайрылалы. Кандай эле Алиул Хавас рахимахулла айткандай, Каирде чыккан чоң алымдардын бири, качанда кайсы бир адамга кыйынчылык келген болсо, анда ага кечинде да күндүзү дагы истигфар, Аллахтан кечирим суроону көбөйтүүнүн насаатын айтат элем дейт. Себеби астагфируллах деп Алладан көп кечирим сурайлы дейт. Анткени дейт, бул балени көтөрүүдө батыраак күч жок истигфарга караганда. Истигфарды көп айта турган болсок, мына ушул адамдын башына келген балени көтөрөт экен да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ва ма кана Аллаху муаззибахум ва хум ястагфирун". Алар Алладан кечирим сурап жаткан учурда Аллах Таала адамдарды азаптабайт дейт. Канчалык Алладан кечирим сурасак, күнөөбүздөн жалынып жалбарсак, Аллах Таала бизди эч кандай азапка салбайт, Кудайым буйрса. Ошондуктан иншалла эртең менен 1000, кечинде 1000 жолу астагфируллах деген сөздү көп айталы, жүрөктөн бушаймандык менен биргеликте. Я Алла, сенден кечирим сурайм. Канча туура эмес нерсе кылдым. Мечиттерди ачып бердиң, бирок мечиттерге бара албадым. Даватты ачык кылып бердиң, бирок дават кыла албадым. Канча деген байлыгым динге иштебеди. Канча деген жөндөмүм, убактым башка жактарга өтүп кетти. Канча деген ата бабаларыбыз, биздин чоң аталарыбыз ыйлап жүрүп, орустардын колунан чыгып, эми эгемендүүлүгүбүздү алып, мечиттерибиз эми курулуп, мечитке эми барып баштадык эле. Мына намаздан дагы тосулуп турабыз. Я Алла, астагфируллах, ушу менин кетирген ката кемчилигимдин себебинен болду. Менин күнөөлөрүмдү кечиргин деп Аллах Тааладан көп кечирим сурайлы, урматтуу туугандар. Ошондой эле досум, Али Хавастын дагы бир айткан сөзү бар да, кимде-ким эгерде ушундай адамдардын башына, мусулмандарга бале келип жаткан учурда күлүп, көңүл ачып, түрдүү кийимдерди кийип, көңүл ача турган жайларда эгерде чартаңбай теуп жүрө турган болсо, аны менен айбандын эч кандай айырмасы жок деген да. Эшек эмне болсо, ал деле ошол эшек эле адам депчи. Ошондуктан ким мусулмандардын башына түшкөн кыйынчылыктын себебинен жүрөгүндө кыжалат болбогон адам, пайгамбарыбыз айткан: "Лайса минна", ал бизден эмес андай адам деген. Ошондуктан иншалла истигфар кылалы, өзүнчө бир тарапта калбайлы, кайгырбайлы досум, көп кыйынчылыкка түшүп, мына үй бүлөнү дагы бир аз жүрөгүн тынчтандырып кой, паникага алдырбасын. Алланын колунда баардык нерсе. Айтылган нерселерди кыла берели, Кудайым буйрса, Аллах Таала бул акыбалдан тез эле, жеңил эле чыгарат иншалла. Негизги маселе акыреттеки. Бир ооруп калуудан канча коркуп атабыз. Дүйнөдөгү оору адамды өлүмгө чейин алып барат. Динсиздиктин оорусу, Алла сактасын, динсиз боло турган болсок, дүйнөдө дагы өлүм учурда, кабырда түбөлүккө оорутуп кое турган оорулар турат башыбыздачы. Ошондон ошол оорудан балким көбүрөөк ойлонолу, айыгып калуунун себебин. Коронавирустан өлөбүзбү, өлбөйбүзбү Алла билет. Бирок ар бир башыбызга өлүмдүн келиши бул анык. Ар бир демибиз чыккандан кийин кайра киреби, кирбейби Алла Таала билет. Ошондон иншалла жакшы туура түшүнүк адамдарга куралы, досторго да, туугандарга да баарына иншалла айтып кой.